Эрнис Кыязов. Бунусум коомчулукта журналист катары таанымал. Өзүн коомго диндеги түзүгөн адам катары көрсөтүп келет. Бирок жооштон жоон чыгат деген сөз дал ушул Эрнис Кыязовго жарашат. Анын журналистикада көп жылдыр тажрыйбасы болгону менен мекенине зыян келтиргендерди тымызын колдоп, алардын арты менен байлык топтогону коомдо айтылып жүрөт. Анда сөз башынан болсун. 2011-жылдан 2017 чейинки аралыкта Кыргызстандан бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин. Азаттыктын бул иликтөөсү 2019-жылы Кыргызстандагы ири коррупциялык схемалардын бетин ачкан. Иликтөө жарыялангандан кийин өлкөдө чоң резонанс чаралып, эл арасында кызуу талкуу күчөгөн болчу. Бул материал жарыяланган маалда Эрнис Кыязов 5-каналдын жетекчиси кызматында турган. Интернет айдыңында Азаттыктын ушул бажыканадагы шектүү миллиондор тууралуу иликтөөсүн толугу менен көрүп чыктым. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Көрүп чыктым. Ошол учурда өзүн мекенчил, чындык үчүн күйгөн адамдай көчөткөн Эрнис Кыязов коррупциянын символу Райым миллионду жактап чыккан. Ал тургай аны коргогон атайын 1 сааттык берүү даярдап, эфирге алып чыкканын көпчүлүк жакшы эстесе керек. Иликтөөдө мындай бир жоопсуз калыптыр. Мен ушуну ачык айтып белгилеп коюшум керек. Райым миллионду коомго сүттөн ак көрсөтүү үчүн Эрнис Кыязов азаттыкты каралаган. Иликтөөнү даярдаган журналист Али Токтакуновду калп айтып атат дегенге чейин барган. Журналисттик иликтөөдөгү эң маанилүү нерсе иликтөө жасаган журналистке кайсы бир тараптар өтө бир чуулгандуу, өтө сенсациялуу дейбизби, маалыматты берсе, журналист баарын жыйыштырып, иликтөөнү мына ошол маалыматты берген тараптан баштоо керек. Көрсөмүн минтип Эрнис Кыязовдун Райым миллионго жан тартып жатканынын жөнү бар экен. Адалсынган молдонун үйүнөн 6 камандын башы чыгып тур болуп, Эрнис Кыязов Райым миллионду мактап, актап жатып, Бишкектен 2 бөлмөлүү батирди белек алганын айрымдар айтып жүрөт. Антейин десең, Эрнис Кыязов илгертеден эле арты таза эмес адамдар менен байланышта болгон. Ал 2010-жылдары Ош шаарынын мэри болуп иштеген Мелис Мырзахматовдун арты менен Ош ТВ каналына директор болуп дайындалганын анын кесиптештери жакшы билет. 2013-жылы Мелис Мырзахматов кызматын тапшырып, Алмазбек Атамбаевке оппозиция болгон маалда Эрнис Кыязов жетектеген Ош ТВ каналы жамандоого өткөн. Ибаса Райым миллион, Мелис Мырзахматов менен Эрнис Кыязов жердеш. Айтсак, Райым Матраимов менен Мелис Мырзахматов экөө тең Ош облусунун Кара Суу районунда туулуп өскөн болсо, Эрнис Кыязов дагы Ош облусунун Кара Суу айылында туулган. Азыр болсо Эрнис Кыязов эч бир маалыматтык каражатта иштебейт. Өз алдынча YouTube канал ачып, подкаст тартып жүрөт. Берүүлөрүнө да көбүнчө акчалуу адамдарды чакырат.